Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Süyüktü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem özünün kutlu hadislerinin birisinde mintip aytkan: Matlul ghaniyyi zulmun. Bu hadis İbn Maca menen Tabarani, İmam Tabarani'nin kitaplarında kelet. Hadistin manisi: bay adamdın mümkünçülüğü bolup tursa dağın algan qarızını keçiktirүүsü zulumduk bolup eseptelet dep aytılат. Бұл жерде биздин айта турган нерсебиз түшүндүрмө катары карыз алуу, карыз берүү бул күнүмдүк турмушубузда, күнүмдүк жашообузда, айрыкча соода сатык иштеринде болуп келген жана мындан кийин дагы боло турган кадыресе көрүнүш. Мындайча айтканда, карыз берүү же карыз алуу бул күнөө эмес, кайра сооптуу иштерден болуп саналат. Эми ошондой бай адамдардан бирөөсү башка бирөөнөн карыз алып туруп, бул жакта тыйыны бар, акчасы бар, мүмкүнчүлүгү бар. Бирок ошонусуна карабай туруп, кандайдыр бир орунсуз шылтоолорду айтып, кечиктире бергени бул зулумдук болуп эсептелинет. Бул ошондой эле башка бирөөнү урматтабагандык болот, башка бирөөнүн акысын тебелегендик болот. Ошондуктан негизинен жалпы баарыбыз эле кимден кандай карыз алган болсок өз убагында бергенге аракет кылайлы. Айрыкча бай адамдардын кечиктиргени бул туура эмес. Эми ушул хадистеге түшүндүрмө катары башка бир хадисте мынтип айтылат: кимде ким башка бирөөдөн кайтарып берүү ниети менен карыз ала турган болсо, Алла Таалам ал адамга ошол карызынан кутулушуна жардам берет. Ал эми кимде ким башка бирөөнүн байлыгын, мал мүлкүн зыянга учуратуу максатында карыз ала турган болсо, Алла Таала ошондой ниетте карыз алып аткан адамдын өзүнө чоң сыноолорду берет жана ал адамдын алган карызын төлөп берүүсү аябай кыйын болуп калат деп айтылат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.